Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен кайрадан эфир аркылуу химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы кычкылдануу, калыбына келүү, реакцияларынын теңдемелерин түзүү. Бул сабакта силер кычкылдануу даражасынын жогорулашы менен төмөндөшүн салыштырасыңар. Ошондой эле кычкылдануу калыбына келүү реакцияларына байкоо жүргүзүп, теңдемелерин түзүүгө үйрөнөсүңөр. Анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй, кычкылдануу даражасынын жогорулашы менен төмөндөшүн салыштырганды үйрөнөлү. Келгиле анда көңүл буралы, кычкылдануу даражасынын өзгөрүүсүн кычкылдануу даражасынын өзгөрүү шкаласынан карап көрөлү. Эгерде нейтралдуу атом кычкылдануу даражасы 0-го барабар болгон учурда, ал бирикмени пайда кылып жатып, өзүнүн электронун берсе, мисалы 1 электронун берсе, плюс 1ге чейин кычкылдануу даражасы жогорулайт. Эгерде 2 электронун берсе, плюс 2ге, 3 электронун берсе, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7ге чейин кычкылдануу даражасы жогорулайт. Мисалы, элементтердин кычкылтек менен бирикмелеринде кычкылдануу даражасы дайыма плюс экендигин өткөнбүз. Анткени кычкылтектин терс электирдүүлүгү күчтүү. Ал эми тескерисинче электронду өзүнө кошуп алса, мисалы 1 электронду кошуп алса минус 1, 2 электронду кошуп алса минус 2, минус 3, минус 4кө чейин кычкылдануу даражасы төмөндөйт. Мисалы суутек менен бирикмелеринде. Анткени суутектин терс электирдүүлүгү начар. Бул учурда суутек сыяктуу эле дагы терс электирдүүлүгү начар болгон атомдордо алар электрондорду кошуп алууга жөндөмдүү болот дагы, кычкылдануу даражасы төмөндөйт. Анда келгиле жыйынтык чыгаралы. Кычкылдануу даражасы плюс 7ден минус 4кө чейинки аралыкта өзгөрсө, кычкылдануу даражасы төмөндөйт экен. Бул учурда калыбына келет же калыбына келүү процесс жүрөт. Ал эми тескерисинче минус 4төн плюс 7-ни көздөй өзгөрсө, анда кычкылдануу даражасы жогорулайт. Бул учурда процесс кычкылдануу жүрөт. Экөөнү тең эсиңерге сактап жазып алсаңар болот. Плюс 7ден минус 4тү көздөй өзгөрсө, кычкылдануу даражасы төмөндөйт экен, калыбына келүү процесс жүрдү. Ал эми минус 4төн плюс 7ге чейин өзгөрсө, кычкылдануу даражасы жогорулайт экен. Бул учурда кычкылдануу процесс жүрөт. Анда бир мисалды карап көрөлү. Мисалы, купрум плюс 2, ал купрум 0го өттү. Бул учурда жез электронун бердиби же кошуп алдыбы? Жез кычкылдандыбы же калыбына келдиби? Же болбосо кайсы кычкылдануу даражасы жогору же төмөн экендигин жыйынтык чыгаралы. Плюс 2, бул 2 электрону жетпейт деген түшүндүрөт. 0 болсо, бул нормалдуу абалына келди. Демек ал жетпей аткан 2 электронун кошуп алыптыр. Аны жазганда плюс 2 электрон деп жазабыз. Электрондун заряды терс болгондуктан минус белгисин койдук. Анда жез 2 электронду кошуп алып 0го өтсө, бул учурда жез калыбына келди деп айтабыз. Процесс демек калыбына келди. Ал эми тескерисинче жез 0дон плюс 2ге өтсө, анда кычкылдануу даражасы жогоруладыбы же төмөндөдүбү? Шкалага көңүл бөлүп да жыйынтык чыгарып отурсаңар болот. Бул учурда ал 2 электронун берди, плюс 2ге өттү. Анда процесс кычкылданды. Бул жерде жез кычкылданды, анткени электронун берип жатат. Ал эми жез бул жерде калыбына келтиргич болуп саналат. Ал эми процесс кычкылданды деп айтабыз. Анда азыр силер менен жездин хлориди менен алюминдин ортосунда болгон тажрыйбага байкоо жүргүзүп көрөлү. Бул учурда кайсынысы кычкылдандыргыч, кайсынысы калыбына келтиргич экендигин жыйынтык чыгарганда үйрөнөбүз. Азыр болсо силер тажрыйба учурунда заттардын түсү кандай өзгөрүп жаткандыгына кылдат байкоо жүргүзүп отурсаңар. Анда тажрыйбага көңүл буралы. Тажрыйба үчүн алюминий, жездин хлориди алынды. Таза идиш берилди. Ага жездин эквиваленттүү хлоридин куюп алып, алюминийдин фольгасын салдык. Бир нече убакытка чейин коюп коелу. Бир аз чайкап шар түзүп койсок болот тажрыйба жүрүү үчүн.
Азыр силер түстөрүнө байкоо жүргүзүп отурсаңар. Алюминдин алгачкы түсү кандай? Азыр көк түстөгү жездин хлоридинин эритмесине салганда өңү кандай өзгөрүп жатат? Жана эмне үчүн мындай түс өзгөрүп баштады? Азыр силер менен таанышкан кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын теңдемесин түзүш үчүн тажрыйбаны дагы бир жолу эске салып көрөлү. Тажрыйба үчүн алюминдин фольгасы жана жездин хлориди алынды. Алардын түстөрүн силер көрүп турасыңар. Ал эми реакциянын натыйжасында анын түсү кандай өзгөргөндүгүн көрүп турасыңар. Бул учурда жез алынды. Андан сырткары дагы кандай заттар алынды? Теңдемени түзүп карап көрөлү. Баштапкы заттарды жазып алабыз. Жездин эквиваленттүү хлориди купрум хлор 2 деп жазылат. Жана алюминий химиялык белгисин жазабыз. Ал эми реакциянын натыйжасында болсо алюминдин хлориди алынып, жез бөлүнүп чыкты. Бул учурда кычкылдандыргыч кайсынысы, калыбына келтиргич кайсынысы экендигин табалы. Жездин хлоридинде жез кычкылдандыргыч. Ал эми жез өзү калыбына келди. Алюминий болсо тескерисинче калыбына келтиргич, анткени ал жезди калыбына келтирип жатат. Ал эми алюминий өзү болсо кычкылданды. Процессти дагы, алардын кызматын дагы карап алдык. Келгиле анда заттардын массасынын сакталуу законуна ылайык теңдемени теңдеш үчүн коэффициенттерди коюп теңдегенди үйрөнгөнбүз. Эсиңерде болсун, кычкылдануу калыбына келүү реакциясында дагы электрондук заряддардын сакталуу закону массанын сакталуу законуна ылайык жүрөт. Башкача айтсак, калыбына келтиргич берген электрондун саны кычкылдандыргыч кошуп алган электрондун санына барабар болууга тийиш. Анда силер карап көргүлө. Жездин хлоридинде жездин кычкылдануу даражасы +2. Ал эми реакциядан кийин купрум 0 болуп турат, нейтралдуу атом. Анда ал жетпей аткан электронун кошуп алды. Аны +2 электрон деп жазабыз. Мына ошондуктан жез калыбына келип нейтралдуу атомду пайда кылды. Ошондуктан теңдемеде химиялык белгинин жогору жагынан 0 деген кычкылдануу даражасын койдук. Азыр алюминийдикин карайлы. Алюминий 0дон реакциядан кийин +3гө өттү. Демек ал 3 электронун берди. Ошондуктан -3 электрон деп жаздык. Электрондун заряды терс экендигин билесиңер. Анда жогоруда айткандай, электрондук заряддардын сакталуу закону дагы массанын сакталуу законуна ылайык келе турган болсо, анда берген кошуп алган электрондордун санын санап көрөлүчү. Көңүл бургула, алюминий 3 электронун берди. Мына ошондуктан жездин хлоридинин химиялык формуласынын астына 3 деген коэффициентти койдук. Ал эми жез болсо 2 электронду кошуп алды деп айттык. Анда 2 деген белгини алюминийдин химиялык белгисинин астына коэффициент түрүндө жазабыз. Азыр электрондордун санын санай турган болсок, жездин 1 атому 2 электронун кошуп алса, ал эми 3 атому бардыгы 6 электронду кошуп алат. Ал эми алюминий 1 атому 3 электронун берсе, 2 атому 6 электронду берет. Демек электрондордун заряддардын суммасы 6 деп билип алдык. Анда теңдемени теңдейле. Реакциядан кийин дагы химиялык белгинин астына 2 деген коэффициент коебуз. Анткени алюминдин 2 атомун көрүп турасыңар. Ал эми жездин химиялык белгисинин астына 3 деген коэффициентти коебуз. Мына азыр силер менен заттардын массасынын сакталуу законуна ылайык атомдордун санын санадык, теңдедик жана электрондук заряддардын сакталуу закону дагы мына ушундай эреже менен жүрө тургандыгын билдик. Азыр бул суроого жооп берүү менен билимибизди текшерип көрөлү. Жез атомунда эмне өзгөрүү болгон жок? Суроо түшүнүктүү болсо, схеманын жардамы менен жооп бергенге аракет кылып көрсөңөр. Биринчи жооп 2 электронду алды. Экинчи жооп калыбына келүү процесси жүрдү. Үчүнчү жооп кычкылдануу даражасы жогорулады. Төртүнчү жооп кычкылдануу даражасы төмөндөдү. Азыркы эле тажрыйбадан көргөн мисалдардын теңдемесин жазганды үйрөндүк. Айтылган мисалдарды силер жакшы угуп түшүнгөн болсоңор, анда албетте туура жоопту таба аласыңар. Мен силерге багыт берейин. Биринчи мисалды окуйлу. 2 электронду алды. Силер азыр жез атомуна гана көңүл бургула. Суроонун максаты жез атому жөнүндө сөз болуп жатат.
анда бул туура жооп болуп саналат. Анткени ал +2ден 0 өттү. Демек 2 электронду кошуп алгандыктан +2 электрон деп жазганды жогоруда айтып өткөнбүз. Калыбына келүү процесс жүрдү. Туура схемага көңүл бургула. Жез калыбына келди. Ал кызыл түстө болуп бөлүнүп чыккандыгын тажрыйбадан көрдүңөр. Демек экинчи жооп да туура. Үчүнчү, төртүнчү жоопту карайлы. Кычкылдануу даражасы жогорулады, экинчимиз кийинкисинде болсо төмөндөдү деп турат. Силер кайсыл жоопту туура деп эсептейт элеңер? Кычкылдануу даражасын көңүл бургула, +2ден 0 өттү. Анда силер жогорудагы кычкылдануу даражасынын шкаласындагы мисалды эске алсак, ал жогоруладыбы же төмөндөдүбү? Албетте бул жерде жогорулады деген туура эмес болуп калат, а төмөндөдү деген туура. Анткени жетпей аткан 2 электрондун кошуп алып, толуктап кычкылдануу даражасын төмөндөттү. Мына ошондуктан ал жез реакциянын натыйжасында калыбына келген. Ал эми суроонун максатында болсо, жез атомунда эмне өзгөрүү болгон жок деген суроо берилген. Анда үчүнчү жооп туура болуп саналат. Кычкылдануу даражасы жогорулады деген бул өзгөрүү болгон жок. Ал эми калган өзгөрүүлөрдүн баардыгы болгондугун айтып өттүк. Азыр силер менен жездин хлориди менен алюминдин ортосундагы жүргөн тажрыйбага байкоо жүргүзүп, алардын кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын теңдемесин түзгөндү үйрөндүк. Келгиле анда ушул эле мисалдын жардамы менен дагы тереңдетип ойлонуу үчүн жездин хлориддин ордуна жездин сульфатын алып, алюминдин ордуна темир металлын алып, ушундай эле тажрыйбаны жүргүзүп көрөлү. Бул учурда ушундай реакция жүрөбү? Кайсынысы кычкылданат, кайсынысы калыбына келет? Силер өз алдыңарча дагы бир жолу тажрыйбага кылдат байкоо жүргүзүп, жыйынтык чыгарганды үйрөнсөңөр. Анда кийинки тажрыйбага көңүл буралы. Суу алынды. Сууну даярдап алып, ага жездин сульфатын эритип даярдап алабыз. Келгиле анда азыркы тажрыйбадан көргөндөрүбүзгө жыйынтык чыгаралы. Тажрыйба үчүн силер көрүп тургандай жездин сульфатынын көгүлдүр түстөгү эритмеси алынган, купрум SO4 жана темир мыгы же темир пластинкасы алынды. Темирди жездин сульфатына салгандан кийин бир нече убакыттан кийин темир мыгындагы же темир пластинкасындагы кызыл түстө болуп капталып калгандыгын көрдүңөр. Эмне үчүн? Биз жогоруда дагы айтып өткөнбүз, жездин хлоридине алюминий фольгасын салганда анын түсү да кызыл түскө өткөндө жез калыбына келди деп айтканбыз. Бул жерде дагы тажрыйбада темир жездин сульфаты менен реакцияга киргенде анын бетин кызыл түскө каптап калган себеби жез калыбына келди. Жогорудагыдай эле тажрыйбаны көрдүк. Анда келгиле бул суроого жооп берүү менен ойлонуп көрөлү. Темир атомунда эмне өзгөрүү болду? Суроону өзүңөр үчүн жазып, теңдемени түзүп алгыла. Жездин сульфаты темир менен реакцияга кирип, темирдин сульфатын жана жезди пайда кылды. Эсиңерде болсун, бул жерде темирдин 2 валенттүү сульфаты экендигин формуладан көрүп турасыңар. Темир ошондой эле 3 валенттүү да боло аларын билесиңер. Келгиле анда бул суроого жооп берүү үчүн мен силерге варианттарын сунуштайын. Мисалдарды карап туруп, туура жоопту тапканга аракет кылсаңар. Биринчи темир, феррум,
0'dan +2'ge өттü. Demek al 2 elektronun koşup alıp +2'ge өттü. Kıçkıldanуу darajасы жогоруладыбы, төмөндөдүбү? Азыркы теңнемеге туура келеби? Көңүл бургула. Экинчи мисалды жасайын. Феррум, темир 0'dan +3'ge өттü. Анда ал 3 электронун берип +3'ge өтүптүр. Кычкылдануу даражасы жогоруладыбы же төмөндөдүбү? Жана азыркы реакциянын теңдемесине туура келеби? Кийинки мисалды сунуштайын. Феррум +2'ден 0'га өттү. Кычкылдануу даражасынын шкаласындагы сандарды эстегиле. Бул учурда 2 электронун кошуп алып 0'га өтүп жатат. Анда кийинки мисалды карагыла. Феррум +2'ден +3'гө өтүп жатат. Анда бул учурда кычкылдануу даражасы +2'ден +3'гө өткөндө кычкылдануу даражасы жогоруладыбы же төмөндөдүбү? Азыр 1 электронун берип +3'гө өтүп жатат. Силер жогоруда алган маалыматтардын баардыгын түшүнгөн болсоңор, албетте азыркы мисалдарды анализдеп салыштырып жетиштиңер го деп ойлойм. Анда туура жоопту кабыл алып чечим чыгарсаңар. Туура жооп биринчиси. Темир, феррум 0'dan +2'ge өткөндө ал 2 электронду кошуп алып, кычкылдануу даражасын жогорулатты. Анда реакциянын теңдемесинде жездин сульфаты темир менен реакцияга киргенде, темир калыбына келтиргич, ал эми жез болсо кычкылдандыргыч болот. Ал эми реакциянын натыйжасында жез калыбына келди, темир болсо кычкылданды. Ошондуктан анын кычкылдануу даражасы 0'dan +2'ge өттү. Силер жогоруда жез атомунда эмне өзгөрүү болгондугуна байкоо жүргүзгөнсүңөр. Азыр болсо темир атомунда өзгөрүүгө жыйынтык чыгарганды үйрөндүк. Анда бул эки реакциянын теңдемесин дагы бир жолу жазып, толуктап жыйынтык чыгарганга үйрөнсөңөр. Анда эмесе бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Жыйынтыктайлы. Биз силер менен бүгүнкү сабакта кычкылдануу даражасы кайсы учурда жогорулай тургандыгын, кычкылдануу даражасынын шкаласынан тапканды үйрөндүк. Мисал катарында купрум 0'dan +2'ge өткөндө кычкылдануу даражасы жогорулай тургандыгын билдик. Темир +2'ден +3'гө өткөндө, 0'dan +2'ge өткөндө жана 0'dan +3'гө өткөндө кычкылдануу даражасы жогорулай тургандыгын билдик. Ал эми кычкылдануу даражасы кайсы учурда төмөндөйт? Мисал катарында жез +2'ден 0'га өткөндө, темир +3'дөн 0'га өткөндө, темир +2'ден 0'га өткөндө жана темир +3'дөн +2'ge өткөн учурда кычкылдануу даражасы төмөндөй тургандыгын карап өттүк. Азыр силер менен эки гана тажрыйбага байкоо жүргүзүп, бул реакциялардын теңдемелерин жазып, жана кайсы учурда кычкылдандыргыч, кайсы учурда калыбына келтиргич экендигин айырмаладык. Жана ошондой эле кычкылдануу даражасы кайсы учурда жогорулайт жана төмөндөйт деген суроолорго жооп алдык. Бул мисалдарды өз алдыңарча каалаган реакциялардын теңдемелерин жазган учурда жогорудагыдай эле кычкылдануу даражасынын өзгөрүшүнүн шкаласынан карап жыйынтык чыгарганга көнүксөңөр. Ана эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.